Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Амандыкта жүз көрүшүп, кайрадан силерге сабак өтүп жатканыма абдан кубанычтамын. Менин сабагыма кош келипсиңер. Менин бүгүнкү сабагым 7-класстын окуучуларына арналат. Кыргыз тили сабагы. Урматтуу окуучулар, баарыңарга жагымдуу маанай, көтөрүңкү көңүл каалайм. Урматтуу окуучулар, мен силерге убакыт тууралуу айтып бергим келди. Анда эмесе жакшылап көңүлүңөрдү бургула. Убакытты казып алууга болбойт. Убакытты сатып алууга болбойт. Убакытты мураска калтырууга болбойт. Убакытты белекке берүүгө болбойт. Убакытты талап кылууга болбойт. Убакытты кармап калууга болбойт. Көрдүңөрбү балдар? Демек, алтын убактыңарды бекерге, бошко кетирбестен ар дайым пайдалуу жумуштарды жасаганга аракет жасагыла. Ошон үчүн убакыт бул учкан кош деп бекеринен айтылбаса керек. Анда сабагыбызды улантабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы шарттуу байламта. Сабагыбыздын максаттары: шарттуу байламта тууралуу маалымат аласыңар. Экинчиден, көнүгүүлөрдү аткарууда шарттуу байламталарды табуу көндүмдөрүңөр калыптанат. Үчүнчүдөн, сүйлөө кебиңердин тактыгына, тууралыгына маани берүүгө багыт аласыңар. Анда бүгүнкү сабагыбыздын алтын эрежесине көңүлүңөрдү бурам. Биринчиден, мугалимдин айтканын конткоюп угуу. Экинчиден, керектүү маалыматтарды жазып алуу. Үчүнчүдөн, көнүгүүлөрдү жигердүү аткаруу. Төртүнчү, тапшырмаларды өз убагында аткаруу. Бешинчиден, эң негизгиси балдар, жогоруда биз дагы сөз кылдык, убакытты туура пайдалануу. Анда эмесе балдар, адаттагыдай эле биз жаңы теманы өтөөрдүн алдында өтүлгөн темабызга токтолобуз. Биз өткөн сабакта салыштырма байламта тууралуу түшүнүк алганбыз. Анда эмесе балдар, бул жерде адашкан сөздөр турат. Эгерде силер адашкан сөздөрдү туура байланыштырып, сүйлөмдөрдү туура кураштырып түзө алсаңар, анда адашкан сөздөрдөн салыштырма байламтанын эрежеси келип чыгат. Анда аракеттенгиле туура тапканга жетишесиңер деген үмүттөмүн балдар. Келгиле, анда эмесе салыштырма байламтанын эрежеси менен силер тапкан салыштырма байламтанын эрежесин салыштырып көрөлү. Татаал сүйлөмдүн тутумундагы баш сүйлөм менен багыныңкы сүйлөмдү бири-бирине салыштыруу үчүн колдонулган байламталар салыштырма байламта деп аталат. Салыштырма байламталарга канча, ошончо, кандай, ошондой, канчалык, ошончолук деген байламталар кирет. Биз өтүлгөн сабагыбызга кыскача токтолдук. Анда эмесе бүгүнкү биздин өтө турган темабыз шарттуу байламта. Анда эмесе шарттуу байламтанын эрежесине токтолобуз. Татаал сүйлөмдүн тутумунда туруп, баш сүйлөмдөгү айтылган ойдун, иш-аракеттин шартын билдирген байламталар шарттуу байламта деп аталат. Шарттуу байламталарга эгер, эгерде деген сөздөр кирет. Шарттуу байламта көбүнчө балдар багыныңкы сүйлөмдүн баш жагынан орун алат экен. Мисалы, эгер мен айтпасам, Беккулду сен тааныбайт элең. Биринчиден, бул сүйлөмүбүз түзүлүшүнө карай татаал сүйлөм.
баш жана багыныңкы сүйлөмдөрдөн турду. Бул сүйлөмдөгү багыныңкы сүйлөм эгер мен айтпасам. Ал эми баш сүйлөм бек кулду сен тааныбай делең. Демек, эгер мен айтпасам деп баш сүйлөмдөгү ойдун шартын билдирип атат. Эгер мен айтпасам, бек кулду сен тааныбай делең. Ошондой эле сүйлөмдүн багыныңкы сүйлөмдүн баш жагынан орун алды. Кийинкисине токтолобуз. Багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочуна шарттуу ыңгайдын саа мүчөсү уланат. Эми балдар, бул сүйлөмдө биздин багыныңкы сүйлөмүбүз кайсыл болгон? Эгер мен айтпасам. Бул багыныңкы сүйлөм. Ал эми багыныңкы сүйлөмдү баяндоочу айтпа. Баяндоочко шарттуу ыңгайдын саа мүчөсүнүн улануусу аркылуу жасалды. Эми балдар, биз шарттуу байламта сүйлөмдүн башында колдонулса, өзүнөн кийин эч кандай тыныш белги коюлбайт экен. Демек, тыныш белгилерине токтолуп жатабыз, балдар. Көрдүңөрбү? Мисал келтирели. Эгер сен жакшы окубасаң, окууну уланта албайсың. Өзүңөр көрүп тургандай, бул сүйлөм дагы түзүлүшүнө карай татаал сүйлөм. Эгер шарттуу байламтасы сүйлөмдүн башында келди. Ошондуктан өзүнөн кийин эч кандай тыныш белги коюлган жок. Ошондой эле окууну уланта албайсың деп деген баш сүйлөмдөгү ойдун шартын билдирип жатат. Сен жакшы окубасаң, окууну уланта албайсың. А эгерде татаал сүйлөмдүн тутумундагы багыныңкы сүйлөмдө колдонулса, өзүнөн мурун үтүр коюлат. Мисалы, алым Каныбекке айткан эмес экен. Эгер айтса, ал келип калмак. Демек, багыныңкы сүйлөмдө колдонулгандыктан өзүнөн кийин үтүр белгиси коюлду. Бул жерде биздин шарттуу байламтабыз эгер. Анда эмесе балдар, бүгүнкү өтүлгөн жаңы темабызды бышыктайбыз. Силер бул жерден бир канча сүрөттөрдү көрүп турасыңар. Ушул сүрөттөрдүн негизинде шарттуу байламталарды колдонуп сүйлөмдөрдү түзүп көргүлө. Сүйлөмдөрдү түзгөндө силер балдар сөзсүз түрдө эгерде байламталары сүйлөмдүн багыныңкы сүйлөмдүн башында, андан кийин багыныңкы сүйлөмдүн тутумунда келе тургандай болуп сүйлөмдөрдү түзгүлө. Демек, тыныш белгиси кандай коюларына дагы маани бергиле. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Биз бүгүнкү сабакта эмнени үйрөнө алдык, эмнени билдик, эмнени түшүнө алдык. Биз биринчиден келгиле биргеликте бүгүнкү сабакты жыйынтыктайбыз, балдар. Биринчиден биз шарттуу байламта тууралуу маалымат алдык. Экинчиден, шарттуу байламталарга эгерде деген байламталар кирээрин билдик. Үчүнчүдөн, шарттуу байламта көбүн эсе багыныңкы сүйлөмдүн баш жагынан орун ала тургандыгын да билип алдык. Төртүнчүдөн, багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочуна шарттуу ыңгайдын саа мүчөсү уланары тууралуу дагы маалымат алдык. Акырында балдар, биз тыныш белгилери тууралуу дагы билип алдык. Анда эмесе балдар, силерге үйгө тапшырма 254 көнүгүү берилет. Өз алдынча иштөө көнүгүүлөрү. Биринчиден, өзүңөр шарттуу байламталарды катыштырып, сүйлөм ойлоп жазгыла. Татаал сүйлөмдүн тутумундагы баш жана багыныңкы сүйлөмдөрдү тапкыла.
ошол өзүңөр ойлоп жазган татаал сүйлөмдүн тутумунан баш сүйлөм менен багыныңкы сүйлөмдөрдү тапкыла. Үчүнчүдөн, шарттуу ыңгайдын эрежесин айтып бергиле. Ушуну менен балдар, бүгүнкү сабагыбыз соңуна келип жетти. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабактардан жүз көрүшкөнчө сак саламатта болгула.